Чай ичесиң. Бишкекте аял милиция кызматкерине 10 000 сом берип жаткан жеринен кырмалды. Бул тууралуу Свердлов Риптен билдиришти. Тергөө кызматынын тергөөчүсү кайрылып, козголгон кылмыш ишин кыскартуу максатында 10 000 сом сунуштап жатканын айткан. 14-май күнү 1960-жылы туулган жаран Бишкек шаарынын тергөө кызматынын бөлүмүнүн иш бөлмөсүндө 10 000 сом акча берип жаткан жеринен кырмалган. Аталган факты пара берүү менен кылмыш иши козголгон деп айтылат маалыматта. Дрондун жардамы менен жолдон чыккан жолоочуларга айып салынууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткан Бишкек Токмок унаа жолуна дрон учуруп, жол эрежелерин бузган айдоочуларды аныктоодо. Кээ бир айдоочулар өздөрүн өтө акылдуу ойлошуп, жолдордун оңдолуп, түзөлүп жатканын, унаалардын тезилип, жай жүрүп жатканын көрүп туруп, башка айдоочуларды көзгө илбей, жол жээгине чыгып, жолду чаңдатып айдап, кайра унаалардын катарына кошулган учурда жасалма жол тыгындарын пайда кылышууда. Бул көрүнүштөрдүн бардыгы асмандагы дрондун жардамы менен аныкталып, айдоочулар токтотулуп, тийиштүү айып пулдар салынууда. Урматтуу айдоочулар, жолдорубуздун жаңыдан салынышы, өзүбүздүн жүрүү кыймылыбыздын жакшырышына алып келерин эске алып, сабырдуулук, чыдамкайлык, түшүнүү менен кабыл алып, жол эрежелерин так сактооңуздарды өтүнөбүз. Айбек Карымов үйлөнгөнүн айтып, жубайын тааныштырды. Эмгек сиңирген артист, обончу аткаруучу Айбек Карымов үйлөндү. Бул тууралуу ырчы өзүнүн концертинде элге билдирди. Ырчы жубайын элге тааныштырып жүгүнттү. Булак себепкери. Унитаздын ордуна чака коюп коюшуптур. Рита Карасартова абактын шарты боюнча. Абактагы укук коргоочу Рита Карасартова камоо шарттары боюнча кат жазды. Анда убактылуу кармоочу жайдын абалын сүрөттөп, мамлекеттик кызматка бара жаткан жетекчилерди ушундай шарттарды көрсөтүү керектигин белгилеген. Бул жолкусунда ысык ата ИВСине алып барышты. Эртең мененки саат 4:00 камерага киргизгенде эле Заранын жети урду. Көрсө унитаздын ордуна чака коюп, туалетке эртең мененки 8:00 жана кечинде 20:00 гана чыгарат экен. Эптеп 8:00 чейин чыдап, кызматкерлерден тряпка алып, шыпырып, тиги чаканы бошотуп, жууп алдым деген Карасартова. Булак Арча медиа. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөк өл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13.000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кредиттин номерлер М-банк кымбаткы деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кант Бишкек унаа жолунда рейд жүрдү. Кант Бишкек унаа жолунда жол эрежесин бузуулар катталды. Учурда Кант Бишкек унаа жолунда оңдоо жана реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Жол кыймылы убактылуу бир тилге боюнча жүргүзүлөт. Бул айдоочулардан өзгөчө тартипти жана жол эрежелерин сактоону талап кылат. Бирок буга карабастан айрым айдоочулар жол эрежесин бузуп, жолдун жээгине чыгып, жолдо коопсуздукка коркунуч келтиришет. Буга байланыштуу бүгүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, ЖККБнын жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, ЖККБнын Чүй облустук башкармалыгынын кызматкерлеринин катышуусунда профилактикалык иштер жүргүзүлдү. Мүмкүн болушунча жүрөгүбүздү тазалап алайлы. Мамилелерибизди тазалап алайлы. Бири-бирибизге болгон мамилелерибизди. Алла менен болгон мамилебизди тазалайлы. Алла менен болгон байрамышыбызды бекемдейли.